Кара Суу шаарында өтө турган биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгууга Кара Суу райондук аскер комиссариаты толугу менен даяр. Дал ушул аймакка Кара Суу районунан чакырыла турган мобилизациялык резервдин ротасы жайгаштырылат. Кара Суу Бириккен шаардык аскер комиссариаты жана анын өздүк курамы бүгүнкү күндө Коопсуздук 2024 командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуунун алкагында мерчем негизинде төмөнкү иштерди алып барды. Администрация башчы Акимдин буйругунун негизинде Кычан Жакып атындагы мектеп-интернаты Кара Суу Бириккен шаардык аскер комиссариятынын карамагына толугу менен өттү. Окуу корпусу жана анын жатаканасы. Ошол учурда анын аймагында резерв ротаны жайгаштыруу, кабыл алуу иштери уланууда. Бүгүнкү күндө көзөмөлдөө өтүү пункту уюштурулду. Өздүк жарандар кабыл алуу пункту, курал жарактарды, кийимдерди, тийиштүү аскердик жабдыктарды берүү пункттары уюштурулду. Ошол учурда Кычан Жакып атындагы мектеп жатаканасы 203 резерв ротага казармага айланды. Мамлекеттик администрация тарабынан аскер комиссариаты берген сметанын негизинде 203 резерв ротага бардык жатаканалык, ашканалык жабдыктар толугу менен алынды. Бүгүнкү күндө аскер комиссариаты резерв ротаны кабыл алууга толугу менен даяр.